байга тевиже байга тийип кетти окшойт бу тумушта эле чындыгын айтканда жаңы келгенде аябай эле өкүнөсүң байга. Келгенде эле Америкада вау деп иштеп кетип анан жыргап кетем деген ойдон алыс эле болуш керек экен. Биринчи келген кыргыздын ар бири доставка кылат. Бизде эми болду, ачкачылык болду. Камап койгон учур болду. Сарайда жаттык, чочко камаган сарайга камады. 5 баланы картелдер алып кетип, аларды саап акча сураган. Китар койлор менен кыргыз койлорду бөлгөндө эле бөлдү ошол жерден биздечи. Мексикада болду. Биз менен 2 аял киши келаткан да. Ошол аял кишини бөлүп алышты бизден. 4 балам менен өзүм жолдошум мага $35,000 кетти Америкага киргениме. Мексика Америкага кириш үчүн кыргыз мигранттар дагы көп колдонуп, түрдүү иштерди жаратып келаткан багыттардын бири. Америкага Мексика аркылуу мыйзамдуу кирсе болобу? Айтылып жүргөн CBP-1 деген бул эмне? Ал багытты тандап алгандарга канча акча керек болот дагы, алдыда кандай коркунучтар күтүп турат? Алдагы акчаңды шыпырып алышат деген мексикалык картелдер менен койоттор деген кимдер? Ушулардын баарын Америкага Мексика аркылуу жеткен өзүбүздүн кармандарыбыз айтып беришет. Силер менен мен Чоробек Сагданбек, биз менен калып видеону аягына чейин көрүңүз. Мигранттарды Америкага түрдүү себептер, кыял максаттар жетелейт эмеспи? Россияда иштечүп, акыркы 10 жылдын ичинде аралыгында. Анан бул жака келгениме 3-4 ай болуп калды Америкага келгениме. Россияда эмне жумуш кылып элеңиз? Россияда торговляда. Бир туугандар менен баарыбыз ошол жакта иштечүбүз. Эмне үчүн эми Россияны Америкага алмаштайын деп чечтиңиз? Мен Америка кичинекей кезимден эле мен кыялымда болчу, даже түшүмө да кирип кетчү, Америкага келгим келчү, бирок кандай жолдору бар экенин билчүмөсмүн. Анан жакында эле билдим, бир туугандар болуп бул жака келдик. CBP-1 деген официальный Америкага кирүү жолу деп эсептелинет да. Ошондо жанагы сиз айтып аткан CBP менен өткөнгө бул жаңы жол ачылдыбы, мурун жок беле? Мурун жок болчу. Бул быйыл эле 2023 февралдан баштап ачылды да. Өзүм ошо Бишкек шаарында турам, өзүм Ордо конушунда турам. АКШга келгениңизге көп болдубу? Марттын 27-синде киргем АКШга. CBP-1 деген программа түзүп, ошону оолоп отуруп келип кирбектик да. Буга чейин эл катары окууну бүтүп эле Бишкекте такси кылганбыз. Мактабыкка барып келгенбиз эл катары. Аны окууну бүтүп ошо жумуш жок Кыргызстанда тартыштык болгондон Американы жакшы деп угуп эл катары Америкага жөнөдүк. Биздин каармандар Америкага CBP-1 программы аркылуу мыйзамдуу киришкенин айтышат. CBP-1 деген бул эмне? Бул АКШнын бажы жана чек араны коргоо кызматы миграциялык агымдарды жөнгө салуу үчүн атайын иштеп чыккан колдонмо. Ал бекер. Apple болобу же Android телефон болобу, ошол жана Apple Store'го же Google Market'ке кирип, аны бекер жүктөп алып, бекер колдонсоңуз болот. Анын кебетеси мындай, аны колдонуп башташ үчүн аженге катталыш керек болот. Жөнөн шарттарын кабыл алабыз. Андан кийин баягы катталып, email менен иштериңизди жүргүзөсүз. Бирок мен эми азыр Америкага барганга умтулбагандыктан мен азыр бул катталууну жүргүзбөйм. Борбордук Америкада жүргөн башка өлкөнүн жарандары дагы бул программды колдоно алышат. Албетте, баары эле Америкага мыйзамдуу киргенге аракет кылат. Бирок дайыма эле андай боло бербейт эмеспи? Анда Америкага мыйзамсыз киргендердин негизги багыты болгон Мексика жолу жөнүндө бир аз сөз кыла кетели. Эми бул багыт тууралуу айтсак, эл аралык миграция уюму мигранттар Мексика аркылуу АКШга кириш үчүн басып өткөн жолдорду
дүйнөдөгү эң коркунучтуу жолдор деп тааныды. 2022 жылы Мексика Америка чекарасында 686 киши өлгөн же жоголуп кеткен учур катталган. АКШнын бажы жана чекараларды коргоо кызматынын маалыматына ылайык, быйыл сентябрда АКШнын түштүк чекаралары аркылуу дээрлик 270 миңден ашык киши кирип, чекарада кризис жаралган. Бул жаңы рекорд. Миграция кризиси кезектеги президенттик шайлоого камына баштаган АКШнын саясий партияларынын күн тартибиндеги негизги темалардын бирине айланды. Республикачылар партиясы мигранттардын агымын ооздуктоо маселесин коюп келет. Натыйжада сентябрдан бери Мексика аркылуу АКШга мыйзамдуу кирген кыргыз мигранттардын саны дээрлик жок эсе болуп калганын биздин каармандар белгилей кетишти. Кошмо Штатында ушу мигранттар үчүн ачылган программа экен албай келди, чындыгындачы. Азыркы даны времяда ал эле кыйын оор болуп калдым о сентябрдан бери карай. Сентябрга чейинкилер аябай жакшы киришкен убагында. Биз деле жакшы кирдик, бизге чейинки балдар деле жакшы кирди ошол программа менен. Азыр сентябрдан баштап кыйындап калды деп атпайсызбы? Неси кыйындап калды, эмне өзгөрдү? Сентябрдан баштап АКШдагы шайлоого каршы болдум. Мигранттардын көп киргенине каршы байланыштуу. Азыр эле бордерге камап, ошол жерден сотун кылып, ошол жерден эле артка кетиришүүлөрүн артка кетирип. Кечиресиз, ошондо мурункудай АКШнын ичине киргизбей эле чекарадан тосуп эле ошо чекарада кармап эле сотун өткөзүп атышабы, э? Азырдан бери ошентип атабыз да. Ушундай жол менен келип аткандар көппү азыр? Азыр абдан көп, бирок жолду жаап коюшуптур. Азыр көп тааныштар кире албай жатат. Даже уча албай Турциядан эле разворот болду. Жолду жаап коюптур дегенде кандай, жана себепи бербей калдыбы? Эмне деген? Виза сурап калыптыр, азыр биз без виза эле келгенбиз да. Ошондо бул кандай? Бизде ошо кетип аткан кыргыздардын агымы токтоп калабы? Азыр токтоп калды го. Канча болду? Бир жума болуп калды, уже учурбай баштады аэропорттордо. Менин угушум боюнча. АКШнын Бишкектеги элчилиги дагы Мексика жолу нары кымбат, нары коркунучтуу жана кедергелүү экенин айтат. Мексика аркылуу Америка Кошмо Штаттарына мыйзамсыз кирүү кымбат эле эмес, коркунучтуу дагы. Бул жолду тандагандар чоң зыянга, зордукка кабылышат, өлүмгө учурашы дагы мүмкүн. Киши сатуучулардын жана башка кылмышкерлердин торуна дагы илинишет. АКШда мыйзамсыз жүргөндөр депортацияланып, кийин виза алуу мүмкүнчүлүгүнөн толук ажырашы мүмкүн. Иммиграциялык эмес визаны туура эмес пайдаланып, туристтик виза менен АКШда иштөө, кийин АКШ визасын алуу укугунан ажыратышы мүмкүн. АКШга Мексика аркылуу себепи колдонуп, мыйзамдуу киргенге мүмкүн болгону менен биринчи ал жакка жетиш керек. Жол азабы, көр азабы дейт. Мексика аркылуу АКШга жетиш үчүн канча акча керек? Мен Америкага киргенге чейин $10,000 акчам кетти. Америкага келгенден кийин деле окуп, жашаган квартира менен дагы акчам кетти. $7,000 болду жалпы. Баш аягы, Америкага киргиче. 4 балам менен өзүм жолдошум мага $35,000 кетти. Америкага киргениме. Машиналар бар болчу, саттык айга. Сиздин жолуңуз кандай болду? Сиз Бишкектен бардыңыз, э? Бишкектен чыктык, семья менен келдим, 4 балам менен. Бишкектен Стамбулга учтук. Стамбулда 15 күн жашадык. Стамбулдан Мадридке учтук. Мадридтен транзит менен Мексикага учтук. Мадридтен учканда Мексикага кондук. Мексикага конгондон кийин Азияттын тууралуу билинип калат экен ал жерденчи. Мексика ситиденчи. Китар койлор менен кыргыз койлорду бөлгөндөй эле бөлдү ошол жерден биздечи. Быдырап эле проходдон чыгып келатканда ошол жерден бизди тосуп алды. Мексикан эмелери, пограничниктери. Аэропорттун өзүнүн тосуп алды бизди. Паспортторубузду көрсөттүк, билеттерибизди көрсөттүк. Биз
Мексика Ситиден Никарагуаға алғанбыз билетті. Никарагуаға ұшамыз дедік. Никарагуаға саат 9 saat қармады ошо аэропорттун ичинде эле чыгарган жок. Беле аэропорттун ичинен чыгарган жок. И бизди паспортторубузду алып койду да ал жерденчи. Проходко эле карма отурду, 4 бала менен питаниябызды берди. Туалетке барабыз деп туалетке алып барды. Мексиканы көрүп келе десек чыгарбай коюшту. Качып кетесиңер да, силер кыргызсыңар деди, балеге азиатсыңар деди. Ошол жерде жаттык 9 saat. Башка мамлекеттин элдери келди, ошолор менен чогуу эле общий эле Никарагуанын самолетуна отургузуп, кол булгап Мексиканын эмелери. Аэропортто иштеген кишилер кол булгап Никарагуага келип кондук. Никарагуадан конгондо эле ал жерден кичинекей баладан баштап, 1 жаштагы кичинекей баладан баштап чоң кишиге чейин $160 төлөттүк. Ар бир киши башына визага Никарагуага чыгып ошол жерден гостиницага барып жатып калдык. Бала чака менен жолдон кыйналдык, чарчадык. Никарагуада жаттык, 4 күн жаттык ошо менен Никарагуада. Никарагуадан чыгып, Никарагуадан 4 күндөн кийин койоттор деп коюшат, билесиздер. Ошо койотторду жалдадык. Киши башына 600-700 сомдон. 700 сомдон чоң кишилерге алды. Кичинекей балдарга 600 сомдон алды. Сомбу долларбы? Доллар менен. Биз доллар менен аяк барганда актабайка сомдон. Биз көңүл алып турубуз просто. Содалашпайсың, айтканды бересиң. Десең, деп оозунан чыккан эле берип турбасаң байке өзүңүз билесиздер. Анан кандай алып өтүштү? Алыс жолго чыккандан кийин эле мусабыр болуп калат эмессиңби? Койдон жок. Байке тебиже, байке тийип кетти окшойт бутуңуз деп эле. Сүйлөгөн жандаган эле жүрүп калат экенсиң ал жерденчи. Анан силер кандай алып өтүштү? Биз Никарагуадан Нора деген Мексикан аялды жалдадык. Ошол машинелер менен келип салып кетти бала чакабыз менен. Никарагуадан алып чыкты, Токой менен алып чыкты машина менен. Машина жол Токой менен алып чыкты. Гондурас деген шаарга алып кирди. Гондурастан как положено виза бастырып берди. Нора. То есть Гондурастан Мексикага кирген визабы, Демеге, Тапачулага, Гватемалага киргенге. Гондурастын ичинде кененирээк басканга да. Гондурастын ичинде полицейскийлердин полный ошолор обеспечение экен да байка. Аерден автобус менен алып жүрдү, жеңил машинелер менен алып жүрдү, бала чакабыз менен общий бириктер алып. Гондурастан виза алып берди, Гондурастан чыккандан кийин Гватемалага алып барышты, түндөп күндөп жол жүрдүк, машина менен, автобус менен. Милициялар өздөрү тосту, өздөрү менен документтерди бердик. Ал жерде койоттордун бир эмеси бар экен, 25 кишинди сүрөткө тартып турушат экен. Бир киши где-то бир 5-6 saat жол жүргөндө, бир киши биз менен чогуу барат. Бир киши 5-6 сааттан кийин автобус токтойт, токтогондон кийин башка киши өткөзүп алат. Өткөзүп алганда бизди кайра сүрөткө жерге түшүрөт. Сүрөткө тартат. Гватемалага кирип бара жаткан жерден жибастык. Биз сумкаларыбыз менен, бала чака менен бирин көтөрсөң, бирин сүйрөйсүң. Өзбек балдар, тажик балдар, кыргыз балдар, жалгыз бой келаткан жаш балдар, кыргыз балдар сумкаларыбызды көтөрүшүп, полный алып келишти Гватемалага чейин. Гватемалада бир үйгө жаткызды, гостиница, типа гостиница сарай да. Ошол жерден да жана айтылгандай эле сүрөткө тартып атышты. Улам 1 saat, 6 saat, 7 saatта бирден киши алмашып атты бат-баттан. Өздөрүнүн кишилери экен жана койоттун өздөрү мойнуна алып алып кеткенде. Пачулага чейин эшлетти. Кечиресиз, сүрөткө тарткан максаты эмне экен? Толуктап айтканда экен. Толуктаган. Анан Тапачуга жайлоодон койлорду алып келатканда санап аласың го. Күзүндө ошондой эле санап алып турат экен.
Ал жактан виза алып берген жок, койотубузчу. Жобастык bir sarayga alып келди, bir тоонун башында sarayga. Тоонун үстүнө чыкты, 1 сааттай жобасканда тоонун үстүнө sarayga келдик. Ошо жерден бизди камап жатты. 6 saat, 7 saatтай. Чыгарган жок эшикке. Отурлар деди, отурдук. Жана айткандай эле чык десе чыгасың, тур десе турат болгон. Ошондой эле болуп аткан, 5-4 балаңдын нары жетелеп, бери жетелеп. Бала чакаңмен болуп аткан да. Ал жерде деле Гватемаланын ичиндеги полицейскийлер менен койоттордун өздөрүнүн сүйлөшүү жолдору бар экен да. Мисалы, бир убакта чыгасыңар дейткен. Машиналар ошол моментте 7-8 машина болдук. 7-8 машина бир-бир эле оптом эртишип эле айдайт да. Жолдо түндүк күндөр тоскон полицейскийлерге токтоп экен, сигналды базат экен, коолайт, катып айдайт. Шер байгай, Кудай сактасын деле жөнөткөсүң, мен Кудай калган Кудайдын колунда элечи. Гватемаладан түндөп алып жүрүп, Тапачуланын границасына алып келишти. Тапачуланын границасынан бизде бир чоң суу бар экен. Ошол суудан жанагы чоң машиналардын камераларын үйлөтүлгөн 4 жагына 4 камера байланган кайык жасалгандар бар экен. Ошо кайыктарга бала чакабыз, сумкаларыбыз менен отуруп Тапачуланын ичине киргизип кетишти да. Калмалардын жанында бир үй бар экен, сарай бар экен да. Ошол жерге общий бизден алдыбызда дагы барган бир 70-80 кишидей отурдук ошол жердечи. 2 saatтай отурдук ошол жерде. Суу берди. Тамагын бербей, ал жерде тамак да ала албайт экенсиң. Тапачулага киришти, Тапачуладан ошончо кишини машиналерге бөлүп салып туруп, границанын түбүнө чейин алып келишти. Тапачуладан киргизип кетти, границасынан. Общий ошончо кишини койоттор киргизип, таксилери бар экен, өздөрүн жалдап койгон, баары сүйлөшүлгөн, алдын ала сүйлөшүлүп, бүт жолун баары түзүлгөн окат экен да, болбой келди. Тапачуланын ичине киргизип кетишти да бизди. Биздики сүйлөшүүбүз Тапачулага чейин болчу, койоттор менен сүйлөшкөндө. Тапачулага киргизет, болду. Андан кийин сен башка милицияларга бармайбы? Иштери да жок. Айткан гостиницаңа алып барып чыктайт экен, ошо гостиницаларга барып эле жатып калдык байке. Бала чакабыз менен эс алып эле бир аякта да үй 10 күн жашады окшойт. Тапачуланын гостиницасында 10 күн жашагандай байке. Ош базарда жүргөндө эле жүрүп калдык, этегенде коркуу сезим жоголуп калат экен, ал жерден элечи. Тапачуланын миграционныйында Сүйүкбан программасынын менен Тихуанага учканга виза басып беришти да. Самолет менен учса болот, Тихуанага чейин деп. А жерден миграционныйлар кармап атты. Жана айткандагыдай эле кичинекей проходдон эле азиаттарды бөлүп эле алат экен байке жерденчи. Ал жерден биз Тихуанадан учуп атканда көп балдар адвокат жалдашты. $1000, $1,500 адвокат жалдап киши башына. Ошол адвокаттын кагазы менен кагазың бар болсо чыгып аттың. Ал жерден көп эле балдар чыгып кетти. Мен 4 балам менен, келинчегим менен, өзүм менен $6,000 айрым бергенге да шансым жок. Рұқсат қағаздарлары жоқталды, курсқа алып барып қойды. 2 паспорт менен балдар бар экен. 2 паспорт менен ошол жерден жана адвокаты жок, рұқсат қағазы жок, качканда бурста турганда качып чыгып кеткен балдар болду. Паспортторубузду чогултуп алды ошол жерден дачы. Эски паспортторду таштап туруп, жаңы паспорт менен забордун лентадан секирип өтүп, элге аралашып качып чыгып кеткен балдар да болду. Ойдоп болсок, качып чыгып кетет элек, анан 4 балаң менен келинчегим менен качып жатат эле, бутка тээп жыга турган ал жерденчи. Семейнийлерде мен калып калдым бала чакам менен. Бала чакабыз менен 3 саат отурганда эле телефондорубузду полный алып койду, паспортторубузду алып койду. Миграционный бир аял киши келди. Биз тилерди кой берди полный. Бизге чейинки киргендерди, башка мамлекеттин жарандары. Кыргызстандан мен эле калдым, семьям менен, бала чакам менен.
мен эле калдым ошол жерден мени карады, кыргыз экенибизди көрүп ооруду. Билбейм айтор. Бизди мени тилеге кошуп эле чыгарды да. Bir ayдын ичинде Тихуанадан чыгып кеткенге кагазга кол койдурду. Bir ayдын ичинде чыгып кетесиң. Чыкпайсың да кайра обратно каяктан келсең ошол жака учура турган болуп калды бизде. Bir айга чейин деп кол коюп бердик бала чакабыз менен. Ал жерде жатканда 3 саат жатканда эле жаным чыгат экен байке ал жерден. Тапачулардын ичинен бир гостиница үй снимать эттик байке. Үй снимать эттик. Тапачуларда 10 күн жашадык, 15 күн жашадык. Күнүгө саат эртең менен 7-де 8-де чыгып ата кармайбыз деп таң атпай отуруп турабыз күнүгө. Бойдок балдар, жаш балдар кармады биздин жаныбызда полный эле. Мен карман оор болот. Мен жанымдагы балдар полный даталарын кармашты, күтүп жатты. Анын этегинде бата кармаганга жардам бергенге кыргыз балдар чыгышты. Жалбатты топтолдук кыргыз балдар экен. Ошолор келип телефондору менен аккаунт ачып берип полный жардам беришти. Ошол балдар мага дата кармап беришти этегинде. Ошондо үйдөн чыккандан АКШнын чек арасына өткөнгө чейин канча жүрүп калдың жалпысы жолдо? Кыргызстандан февралдын 4-үндө чыккан байке. Марттын 27-синде АКШга келдим. 2 ай жолдо жүрдүм. Билет сатып алдык 310 миңге. Анан болгон дальше улап кеттик. Биринчи Кыргызстандан Турцияга учтук 4-май күнү. Турциядан Мадридке, Мадридтен Боготадан Сан-Сальвадор, Сан-Сальвадордон Манагуага учтук. Манагуага келгенде $800 бердик койотторго. Алар алып барып таштады. Андан кийинкисине $900 бердик Тапачуладан Охакага алып барган. Ал жерде койоттор дагы алып кетип анан океанды сүзүп өттүк лодканы. Ошол жерден биз шашып кетип $900 берип алып, ортодон күйүп кеттик да, биздин акчабызды алып алып жеткирбей коюшту. Океандан бир 3 саат жүргөндөн кийин бизди бир аралга алып келип таштады. Биз таштап кетип калышты. Жеткирбей. Связь жок, суу жок, тамак жок. Bir 10 saatтай жаттык ошол жерде. Анан бир мексиканецти көрүп калып, ошолго акча берип, анан ошол алып кетти. Ага $400 берди. Ар бир 12 киши. Ал эмне ошо мындай жерле капыстар эле өтүп бараткан мексикалык кишилерди өткөзүп кеттиби? Ооба. Этигилердин кишилери экен. Лодкасы менен эле наркотикке өткөрүп койду. Эми алардын ошол жанагы келип аткан кишилерге, силерге, мигранттарга мамилеси кандай болду? Мамилеси албетте акча алгыча жакшы. Аябай жакшы болду. Акча алгандан кийин өздөрү каалагандай кылат. Бизде эми болду, ачкачылык болду. Камап койгон учур болду. Сарайда жаттык, чочко камаган сарайга камады. Кишилерге өтө кооптуу бул жак. Аялдарга өзгөчө кооптуубу? Аял кишилерди биякта зордуктап койгон фактылар болуптур. Мексикада болду. Биз менен 2 аял киши келип атканда. Ошол аял кишини бөлүп алышты бизден. Эркектерден бөлүп алып мексиканецтер өздөрү. Эми ойлор болду зордуктайбыз деп, бирок күйөөлөр бар болчу, алар чыгып тоскоол болуп мексиканецтер менен урушуп анан алып калдык да. Жалпы мен Мексикада 1 ай 29 күн жүрдүк. Биз тууган чигим экөөбүз агентство аркылуу алдык. Атын атабай эле коеюн. Агентство бизге жолдордун маршруттарын көрсөтүп берди. Кайсыл жол менен кантип, транзит жолдор менен анан Манагуага чейин келип алдык. Анан Манагуадан Мексикага чейин уже мындай кандай десем, ортомчу адамдар аркылуу Мексикага чейин келдик да. Жана Мексикада ошо
алып баратканда акчаларын алдап алып коет экен, анан коркутат экен, кыздарга тийишет экен деп мына угуп атабыз. Рейдке барганда аябай коркунучтуу шаар экен. Экеде чыккан жокпуз. Биздин отелдин маңдайында магазин бар экен. 14 күн жашадык. Келген күнү эле эртеси кармап атпайлыбы? Кармаган 14 күндө күтөт экенсиң иши. 14 күн ошол жерде жашадык, бирок эч жакка чыккан жокпуз экен. Ал жактан да биз барганга чейин эле 5 баланы картелдер алып кетип, аларды саап акча сураган. Ар биринен 2000, 3000, 5000 доллардан сураганда тиги бир баласы качып кетип, ошо 4 бала, 5 баланы качып кетип, калган балдарды ошол жакта кармап турган айткан үчүн биздин отелдин чоң болуп иштейт прокурор болупчу. Ошол отелдин балдарын силердин үстүнө картелдер алып кетти дегенде тиги прокурор военный кишилерди жиберип тиги 4 баланы алып чыгып атпайбы? Картелдердин колдорунан. Анан анын чоң угуп калып, тиги 4 баланын өлүгүн тип алып келгиле деп айтат экен да. Ага чейинде уже сразу ошол жактан алып эле церковке алып барып, тиги 5 баланы тең Америкага киргизип берген да. Так, ошол ошол 5 баланы таппай калган. Ошондон Рейносадан эч жакка чыкпай, коркунуч болуп ошолдон жатты. ошондо картелдер жөн эле урдап кетет бекен, аякта жүргөн кишилерди. Ошентип уктук, мен бирок өз көзүм менен көргөн жокмун, бирок уктук да. Ошо мен биз менен Мексикадан, то есть жолдон Манагуадан бери келген балдардын тааныш балдары болуп чыгып атпайбы, ошол бала чалып айтты да. 5 бала кетип, азыр чыгарып биз кой союп, Куран окуп, мынакей церковкеге кетирип атабыз деп тиги баланы. Ал балдар тирүү эле, аларды просто алып барып сабашып, акча доолашкан экен да. Америкада тирүү. Жакшы. Ошондо АКШга кандай кирдиңиз? Ошону айтып берсеңиз. Өткөн Мексикадан АКШны өткөн жери кандай болду? Ал жер өтө жеңил. Жакшы мамиле жасашты, бизге эч кандай кысымдык жасаган жок. Сейфуанды Мексикага келип, Сейфуанды толтурдук, 35 күн дегенде гана кармап, анан кеттик. Чегага келдик, алган убакыт саатында бардык, болдук, бизден отпечатки полицияды, вакцина берди. Все, добро, welcome to America, деди, все. Америкага кирип алган эле чыгымдар, түйшүктөр бүтүп калбайт. Бул жактан кыялдангандай акча таап башташ үчүн дагы канча убакыт, чыгымдар, документтер керек болот. Ушу жөнүндө угуп көрөлү. Келгенде эле Америкада вау деп иштеп кетип анан жыргап кетем деген ойдон алыс эле болуш керек экен. Азыр гана вот 4 ай болду келгениме. Жаңы иштеп баштадым. Право алдым. Правага окудум, ошол дагы иштебей отуруп калдым да, үйдө жумуштагы жок болуп. Мага өзүмө ылайыктуу жумуш да жок болду. Еще тил да билбейм, ошол жактан да кыйынчылыктар болду. АКШга келгенде эле байке, дегенде эле қазір үй жайың башталат экен байке. Үй жайың документиң менен $3000, $4000 квартирасын айтатык. Азырдан күндө иштегенге аракет кылат экенсиң. Ошондо жанагы уруксат, иштегенге уруксат кагаздарыңды, белки право, мындайча айтканда жумушка чыккыча канча убакыт өттү? Вактыңа жараша экен байке. Азыркыга чейин деле соусун деле ала элекпиз, ачыгын айткандачы. Ортун деле ала элекпиз, паспортун деле ала элекпиз. Часовой жумуштарга чыгып атабыз. Семьяны баласын багып атабыз. Балдар окууда. Ар бир эле кыргыздын планы трак го дейм. Биринчи келген кыргыздын ар бири доставка кылат. Разрешение работа жок болгон үчүн бардыгы доставкада иштейт да, андан башка жумушка албайт. Тил маселеси кандай болуп атат? Англисчеңиз кандай болуп атат? Англисче кичине үйрөнүп калдык, бирок жетишерлик жок да. Көбүнчө ошо
переводчиктин жардамы менен жүрөбүз да. Азыр бияктан да эми Мексика деген баягы популярдуу тема болуп атат да. Мексика аркылуу кириш дегенчи. Ошондой барам деп аткандарга эмне деп айтат эле? Эмнени кылба же мисалы үчүн сен барып алганыңа өкүнгөн жоксуңбу? Чындыгын айтканда жан келгенде аябай эле өкүнөсүң байке. Биринчи класска жаш баланы биринчи класска сабакка алып келип койсоң эле айлана чөйрөнү карап эле атасын издеген болуп, атасынын энесин издеп айланып эле карай берет эмеспиң. Сен деле ошо Америкага келгенде тили башка, маданияты башка. Айлана чөйрөнүн карасаң биринчи класска келгенде эле жалдырап каража бери карайсың. Ошондой эле оорчулуктар баштан өткөзүп келсиң. Кыйынчылыктар баштан өткөзүп келсиң. Эми азыр келем деген Кыргызстандын жарандарында эми айтыш кыйын байке. Американы кызганып атат. Эмнени айтып атат? Келемби, келбеймби, өзүм билем, өтүгүм тергерем деген кыргыздын жарандары толтура билесиз. Ооба. Акчанын күчү менен келем дегенде толтура. Маңдайына жазгандарын көрүп байке ачыгын айткандачы. Американы кызганып деген сөз. Заман сөздү уккандан көрө өздөрү билсин байке. Бирок бир четинен өзүмдүн жеке оюм боюнча бала чакаң менен ушунча кыйналып жол жүрүп келгендин акыбети деле жакшы. Келечеги кең болсо жакшы. Кудайдын айтканын көрөбүз. Бул Кыргызстандын өз жеринен өтөрү жок байке. Бул жака келем десе, тил билиш керек экен, бирок тил билбесең деле эптегендер эптеп жатат. Анан акча болуш керек экен жанында. Биринчи күндөр жашаганга, жумушта жашап кеткенге. Машина жок, бул жакта жашоо кыйын экен. Именно мен жашаган Лос-Анджелесте бул жерде транспорт жок экен да. Номер бир кишиде машина бар. Social work алгандан кийин ал карточкаларды албаганга аракет кылыш керек экен да, ал акчаларды өкүттөн. Эң негизгиси акчасы болуш керек, анан сабырдуу болуш керек да. Анан жети өлчөп бир кесиш керек, шашпаш керек. Көп учурда алданып калгандар болот. Ошону менен жыйынтыктап айтсак, Мексика аркылуу АКШга кириш үчүн оңбогондой көп акча керек болот. Белгисиздик чоң тобокел менен коштолот. Мексикага жетип алып, АКШга кире албай кайра кайткандар дагы бар. Албетте, ар ким өз тагдырын өзү чечет деңизчи. Бирок АКШга жетиш үчүн Мексика аркылуу тобокелге салуу өтө эле опурталдуу экенин айта кетишибиз керек. Эсенчиликте туруңуз, кыялдарыңыз орундала берсин. Силер менен мен Жорабек Садамбек болдум. Бай-бай.